Урматтуу президент, урматтуу Садыр Нуркожоевич, мына биз кыргыз эли 11 апрелде уже сизге 2 жылбыр бир тизгинди бердик. Бардык бийлик азыр сиздин колуңузда. Ар кандай биздин бардык мамлекетте не болуп атса, жоопкерчилик да сизде. Ошондуктан бизде азыр кандай проблема бар Кыргызстанда? Номер 1 проблема деп эсептейм мен. Бул биздин элибиз мынакей каада салт деп атып өтө ашырып жибердик. Үйлөнүү тойлорубуз өтө чоң ысырапкерчилик менен өтүп атат. Өлүм житимибиз да өтө чоң ысырапкерчилик менен өтүп атат. Бул бизди апарып, кыскасы биздин элибиздин экономикасын сазга тыгып атат. Ошо элибиздин экономикасы деген бул мамлекеттин экономикасы. Ушуну биринчиси өзүңүз колго алыңыз. Ушул ысырапкерчиликти жоюуга уже 99% элибиз даяр. Бирок баягы өлүм житим болгондо баягы курулай намысты токтото албай кайра бузулуп кетип атат. Бул көптөгөн жылдардан бери көп жерде аткарылып келет эле анан ортодон бузулуп калып атат. Ошондуктан сизден сураныч ушуга законодательдерге тапшырма берип, мыйзам жазышыбыз керек экен. Сөзсүз бир тыюу салуу, мына коло коңшу өлкөлөрдө кандай болот? Демократия менен биздин эл ушул жерде запретный тыюу салынган закондорду колдонсок, элибиз туура эле кабыл алат. Эл даяр ушуга. Ысырапкерчиликти жоюу боюнча мыйзамды тез ишке ашырайлык. Шуну колго алыңыз. Şu birinci men işim eken dep kolga alıp koysanız, bul degen yüzdөгөн kumtör gerek bolsa. Bizdin ekonomikan, жалпы элибиздин экономикасын аябай көтөрө турган нерсе. Көптөгөн жаман адаттарыбыз калат. Ошол коррупция дагы керек болсо, ошо коррупция дагы биздин каада салттын негизинде чектелип атат. Ушул көңүл бургандарыңызга үчүн чоң рахмат. Биздин тилекти ишке ашырыңыз, урматтуу президент.